2010-жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз ал үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми баягы 300 миллион боюнча мен караштырайын, эгерде документтери баардыгы баягы неме болгон болсо, мунун артынан түшөбүз. Азыр ага жете элекпиз. Курманбек Бакиевтерди, анын жакындарын, ошол кездеги жогорку жетекчилерди Кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Анан кантип алып кетсе болот? Биз бул маселени көтөрөбүз, сөзсүз түрдө. Бул бүгүн эле эмес, же эртең эле улана турган нерсе эмес. Бул 10 жылдан бери келатат го. Экстрадиция кылып бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жете элекпиз да. Бир иштегенибиз, толук кандуу иштегенибиз 10 эле 15 күн болду го мына. 10 эле күн болду. Позициям мен ошо улантам ошол ишти. Мурунку бийлик ошо жүргүзүп келаткан ишти улантабыз. Баян Акулова